Wal isti'anatu bihi Алладан көмөк сурайбыз. Ала qadaiha. Ха домирди хавайжга алып барыңыз. Ошо муктаждыктардын чечилүүсүн Алладан жардам тилейбиз. Wa zafaru biha. Зафар деген жазыңыз. Wal wusulu илейха яни. Муктаждыктарыбыздын өтөлүүсү үчүн Аллага гана жалбырабыз. Шерик кошуу жок. Кудай сактасын, көз ачыктарга ишенүү. Көз ачыктарга ишенүү, жанагындай мажурум талга чүпүрөк байлап ширк кылуу андай нерсе жок. Анткени муктаждык эгеси Алла Таала гана. Аллага гана кайрылабыз болду. Муну эмнеге айтып атам? Анткени Кыргызстанда реалдуулукту алып караганда, багар экем сиз да айтып бербедиңизби? Сакалчан эле таксырлар ба илимден алсыздыгы, бир чети ихластыксыздыгы башка болуп отуруп, барып үмүтсүздүккө шайтан жетелеп, балалуу жакшы эле баштап акыры кичине минтип баратканда, барып туруп көз ачыкка чейин баргандар болуп кетет экен да, Кудай сактасын. Ошончо намаз, ошончо иман күйүп кетиш коркунучу бар, этиятташ керек. Барып тастыктап, мындай динге каршы келе турган иштерди кыла турган болсочу Кудай сактасын. Ошон үчүн муктаждык эгеси Аллах болгон себептен Аллахтан гана жалбарып суранууну унутпаш керек. Кудайым, өзгөчө эмне деген дуаны кылыш керек? Чоң ата устазыбыз, Чубак устазыбыздын устазынын устазы, Саид Багдаш устазыбыздын түз устазы Абдулла Сыражуддин аль-Хусейни рахимахуллах чоң вали алым болгон, айтат: Аллахумма акримна бидун илиптила. Аллахумма акримна бидун илиптила. Аллахым, сыноо бербестен жакшылыгыңды жаадыргын дейт. Сыноо сурай тургандай биздин ыйманыбыз канчалык, сабырыбыз канчалык, ага жооп бере албайбыз, кепилдик бере албайбыз. Сыноо бербестен жакшылык менен сыйлагын деп дуа кылабыз. Аллага жалбарып. Бисмилла. Эмне үчүн? Көңүл буруңуз, Алладан гана жардам сурайбыз. Туугандар, өтө зарыл жерде айтып атат. Эмнеге? Ала туманинатил калби ва сукунихи. Аллахтан сурап атканда ушуну айтып атат. Караңызчы могу сөздөрдү. Ала туманинатил калб ва сукунихи. Жүрөгүбүз толук Аллага ишенип, тынч болуп, жүрөгүбүз эч кыжалат болбостон болуп сурайбыз дейт. Мунун мисалы Аллага эч бир нерсе окшотуп салыштырылбайт, туугандар. Бул биз түшүнүү үчүн гана. Валиллахил масалла. Бала эмне үчүн кейде бөтөн адамдардан жатыркайт? Ал аяш атасы болсо деле, баягы атасынын досу, жакын күнү түнү үйүнө кирип чыккан ушундай жакын адам болсо деле эмнеге бала жатыркап калат? Ага мындай жакшы сүйлөсө деле, жатыркап ыйлабаса деле ага көп ачыла бербейт. Эмнеге? Анткени балада да жаштайынан толук ишеним бар. Мен айткан нерсени атам алып берет, апам алып берет деп. Анткени ата энеси акыл эси түзүк болуп мээрим болсо, баласын талаага таштабайт. Баланы билет, Алла ошондой сезимди берген. Биз мусулмандар толук жүрөгүбүз менен билебиз, Алла Таала биздин суранычыбызды эч качан чекке кайтарбайт. Муктаждык эси Алла Таала болгону, ар бир нерсенин кабыл болгон учуру бар. Биз кем акылыбыз, кыска акылыбыз, сабырсыздыгы менен азыр болсо дейбиз дуабыздын тилегени. Бирок азыр берилсе биз көп кетчүбүз бар, имандан жүз буруп кетүү бар. Аллах өзүнүн илимине, хикматына ылайык азыр берет дуаны. Же кийин оңтойлуу учурда кабыл кылат, же пендем, сен убактылуу эле дүйнөгө сурап атасың. Сен үчүн акыретке калтырганым жакшыраак болот. Сооп таба албай карайлап калганыңда ошол дуаңдын үзүнүн акыретте көрөсүң деп көп дуабызды акыретке таштайт да. Демек, жаратканга кайрылганда жүрөк эч түпөйлүү болбой, жүрөк шек санабай, кыжалат болбой, жаратканга толук жүрөк. Ала туманинатул калб ва сукунихи. Жүрөк ушунчалык рахатка магдырап, ушунчалык бала атага ишенгенден дагы, эң ишеничтүү адам ишенгенде дагы жаратуучу Алла Таалага ушундай толук ишенип тургандан кайрылыш керек. Сөзсүз анын артыкчылыгы болот деп атат. Карасаң, эмне деген сөз могул? Кудайым. Алла хайбата инда маунатихи. Алла Таала алпырас таала деп. Алла Тааладан жардам сураган учурда алла хайбата. Хайбатул амал деген сөз, хайбатулзан деген үмүтү ташкаппайт деген сөз. Аллага ушунчалык толук ишеним артып туруп жардам сурайбыз, анткени Аллах деле эч качан аманатка кыянат кылбайт. Хадис бар го, аны түз маанисинде которбойсуз. Пенде эки колун көтөрсө, мен кабыл болгондан уяламын деп. Уяла тургандай адам бети кызарып деген эмес. Бул жерде итлакул мазум, ойродот лазым, баягы түз мааниси максат кылынбайт. Бул жерде Аллах кабыл кылбай койбойт деген сөз. Алла өзүнүн илимине ылайык дароо, же оңтойлуу учурунда кийинчерээк, же пенде даяр болгон учурга, же акыретке таштайт. Аллах деле эч качан аманатка кыянат кылбайт, эч качан үмүтү ташкаппайт. Вала зайга, жазыңыз вала далалата. Инда исматихи. Аллахым өзү сактап койсо, адам эч качан адашпайт. Аллах сактаган адамды инсан менен жин келип да адаштыра албайт. Аллах бирөөнү туура жолго алып келбейм десе, жин менен инсан да аны туура жолго баштай албайт.
А бирок биз билебиз, Аллах bir insan чын жүрөгүнөн туура жолду каалайм десе, Аллах зулумдук кылып аны тозуп койбойт. Бул деген сөз. Пенде өзү да каалабай атат. Пенде өзү каалабай атса, Аллах анын хидаятын түз жолго келсин каалабаса, башка бирөө кызыктар буланы түз жолго алып